Атым Айбек, фамилиям Шамырбеков. Туулган жериңиз? Туулган жерим Ат Башы району, село Ат Башы. Ушул жактын кулуна болобуз. Үйдү кайсы жактан алдыңыз? Үйдү 8 микрорайонунан алдык. 2 комнат, 47 квадратта. Ушу индивидуальный проект. Көчөгөнү мына оформление кылдык, заключение договора кылдык. Ошо. Кудай буйрса ошо өзү сүйүнүп отурабыз. Үй алып, көптөн бери чуркап жүрдүк. Ошо эми Кудайдын буйругу экен. Ошо бүгүн квартира болуп. Биз очередке январда турганбыз. Ушул жылдын январь айында турганбыз. Так датасын билбейт экенмин, бирок ошо январдын башында турганбыз да. Ошо. Кайсы айда келип калды? Канча ай издедиңиз үйдү? Так, бизде очередиңер келди деп май айында айтылды. Ошо май айынан баштап эле издеп жүрөбүз. Ага чейин издечүбүз. Конкретно уже баягы шашып издегенибиз ошо 1 ай болду да. Уже очеред өтүп кетпесин депчи. Ценовой келишпестиктер болду, түшүнбөстүктөр болду. Анан бул алган квартирабыздын хозяйкасы абдан жакшы киши экен. Ошо өзү дагы Россия мамлекетине жашаган киши экен да. Анан биякта ошо өзүнүн квартирасын сатып кетем, ошол жакта жашайм, бул квартиранын кереги жок деп ошо бизге сатты да. Биз алардын экинчи эле клиенти болуп турбуз да. Бизге чейин бир эшиктен бир байке чыгып кетти эле. Анан ошол клиент алам деген экен да. Анан биз кирдик, сүйлөштүк. Бизге жакты, сразу ошол жөнүндөн неме бердик. Аванс деп коебу. Задаток бердик. Анан эртеси уже документтер, ошол күнү эле документтерин бул жака жибердим. Телефон аркылуу сүрөткө тартып туруп эле. Телефон аркылуу жиберип, бул жактан одобрение беришти. Эртең документтерин алып келгиле депчи. Эртеси келдик. Ошо документтерин нары бери юрист балдар караштырып, анан Сиз айтып калдыңыз, кымбат алдым деп. Канчага алдыңыз? Канча суммага алдыңыз? Жок, мен кымбат алган жокмун, мен наоборот арзан алдым. Башка үйлөрдү относительно айтып атам да, негизи район боюнча кымбат депчи. Бул үйдү мен арзаныраак алдым. Чем башкаларга караганда, чем наличный акчаң болсо, андай акчага башка квартира деле алсаң болот. Бул жерде абдан арзан сатып кетти бизгечи. Сиз канча суммага очередке тургансыз? Канча төлөгөнсүз? 2 миллион 300 турганбыз бизчи. Анан калган акчасын ошо жанагы процентный ставкасын өзүбүз төлөп бергенбиз. Анан бул жактан ошо 2 миллион 800 беребиз деген. Ошо менен эле бүтүрдүк. Сиз очередке 2 миллион 800 миң сом. Жок, 2 миллион 300. 300 көтөрдүңүз. Кооперативди менин келинчегим тапкан да. Ошо Инстаграмдан көрсө керек. Ошо башка баягы социальный сеттерденчи. Ошол жактан таап, анан ушундай кооператив бар экен, жүрүп барып келелик деп анан бияка келип сүйлөштүк. Эмелерин баягы условияларын окуп. Ошо. Канча ойлондуңуздар? Ойлонгондо көп деле ойлонгон жокпуз. Сразу ишендиңиздерби? Эми элдер алып атыптыр. Биз деле эми үй алыш керек болчу да бизгечи. Анан кой деп эми баары баягы Аллахтан да аракет кылсаң берекет дегендей ошо. Бул квартирадан мурунку квартирабыздын оператор бала өзү ошо свидетель болгон. Сөгүп сабап кубалап чыккан да, хозяйкасычы. Ошон үчүн баягы коркпой эле балдар осмотрга барат, квартираны көрүшөт, визуальный фото, видео съемка кылган барышат. Ошондо коркпой үрпөй көрсөтүп, договоруңарды көрсөтүп, көплөп продажасынчы. Коркпой үрпөй эле сата берсе деген ойдомун да. Башка ошо сатуучу кардарларга. Сатып алуучулар баары бир сатып алат. Анткени рыночный экономика ушундай да. Анан кээ бирөө ойлойт жанагы сатып аткандарчы көчөдө помидор сатып аткан сыяктуучу.
Sen акчаңды бере кал, мен сага сата калам депчи. Андай болбойт. Бул жакта да документация деген бар. Өздөрүнүн процессуальный процесстери бар. Ошол эркелерди булар өздөрү тактап бүтүрмөйүнчө ошо чыдап коюш керек да. От силы 1 күн кетет. Купля продажа кылыштын убактысычы 1 айлап жүрбөйт да. 1 күндө эле бүтүрчү нерсе. Мисалы үчүн 1 күндө эле бүттүк. Түшкө чейин купля продажа болду. Түштөн кийин даже обедке чейин эле бүтүп калды. Барып залог коюп, андай мындай кылып неметке чейин. А уже саат 1:30 уже банктар уже обед кылып бүткөн убакка чейин биз уже бүтүп банкка барып калдык да. Банктан анан хозяйка менен расчет кылып, анын ишине кош айтышты.